Osman империясынын негиздөөчүсү Осмон Гази. Осмондун өздүгү улуу Аллахка жана кыямат күнүнө ыйман келтиргендиги себептен бир калыпта суктандырарлык болгон. Ал күчүн адилеттүүлүгүн бузууга, падышалыгын ырайымына зыянын тийгизүүгө жана байлыгын кичипейилдигин жок кылууга колдонгон эмес. Ал Аллах Тааланын колдоосуна жана жардамына татыктуу болгон. Ошондуктан Аллах аны жеңиштер менен сыйлады. Аллах ага Кичи Азияда жайланышууда жөндөмдүүлүк, күч, башкаруу, туура пикир, көп сандагы аскер, олуттуулук жана сүр берди. Аллахтын ага болгон колдоосу эбегейсиз зор болду. Ошондуктан ага ийгилик эшиги ачылып, алдыга койгон бийик максаттарына жетти. Тарыхчы доктор Али Ас-Саллаби Ад-Давлат Аль-Усмания деген китебинен 1845-жылы Ирландияда картошка түшүмүнүн фитофороз оорусу каптап, түшүм ала алышпай калышат. Ошол учурда Ирландиянын колунда жок жашоочулардын көпчүлүгү картошка менен жан багышат эле. Анын себебинен 1845-1852 жылдары Ирландияда ачарчылык болуп, миллиондон да көбүрөөк адам өлөт. Ошол жылдарда өлүмдөн жана ал жердеги ачарчылыктан качып чыгып кеткендердин себебинен Ирландия калкынын 1/4 бөлүгүн жоготот. Бул ачарчылыктын кабары ошол учурдагы мусулмандардын халифасы Султан Абдул-Мажид биринчиге жеткенде, ал Ирландиянын кедейлерин тезинен куткаруу чечимин чыгарат. Осмон халифалыгы католик Ирландия калкынын ачарчылыктан куткаруу үчүн 10.000 фунт стерлинг жиберүү чечимин кабыл алат. Ал жардам ошол замандын эсеби менен өтө эле көп сумма болгон. Бирок мусулмандардын халифасы анын баарын жибере албай калат. Анткени ошол учурда протестанттык Англия ханышасы Виктория 2.000 фунт стерлинг жардам берип, башкалардын андан ашып кетпөөсүнө чек коюп койгон. Ошондо мусулмандардын халифасы Абдул-Мажид биринчи 1000 фунт стерлинг накты акчалай берип, калган 9000 фунт стерлингке 5 кеме толо буудай жиберген. Ислам деңиз флотунун кемелери халифалыктын борбору Стамбулдан Ирландияны көздөй шашылыш жардам алып жөнөйт. Бирок британдыктардын флоту мусулмандардын кемелерин тосуп, Белфастта жана Курт-Сити портторуна токтогонго уруксат бербей коюшат. Ошентип, мусулмандардын кемелери түн жамынып Ирландиянын чакан Дроеда портуна жашыруун токтошот. Дроеда жашоочулары аларды ачкачылыктан чын дилден куткаргандар Осмон халифалыгына караштуу инсандык бир туугандыктын маанисин түшүнгөн жана улуу ислам динин тутунган түрктөрдүн флоту экенине таң калышкан. Мектептеги тарых китептери бизге осмонийлерди эң жаман халифалык катары сүрөттөп окутушкан. Анын себебинен мен жакынкы күндөргө чейин осмонийлерге терс көз карашта болуп жүрдүм. Бирок жүздөгөн жылдарга созулган тарыхы бар Осмон мамлекетинин тарыхын окуп чыкканымда, түрктөрдүн жана өзгөчө Осмон мамлекетинин чоң зулумдарга жана өтө коркунучтуу бурмалоолорго туш болгонун таптым. Осмон халифатын түрк басып алуусу оккупация деп окуткан. Биздин мектептеги окуу китептер алардын улуу мусулман мамлекети болгонун айтышкан эмес. Темабыздын башында осмонийлердин ирландиялыктарга көрсөткөн жардамын жөн жерден айткан жокмун. Ал осмонийлердин мусулмандардын алдында эле эмес, бүтүндөй инсанияттын алдында зор кадыр-баркка ээ экенин билдирет. Эгер иш менин колумда болгондо, түрк мусулмандардын исламдагы улуу инсандарынан толук бир китеп жазмакмын. Биздин окуу китептерибиз бул коомго кээде саясий жактан зулумдук кылышса, кээде улутчулдук жагынан укмуштай өзгөртүүлөрдү киргизип, зулумдук кылышкан. Чынында бул улуу коом мусулмандар үчүн көп жакшылыктарды жасашты. Исламды жана мусулмандарды кандары менен коргошту. Исламды коргогон кээ бир түрк баатырларынын ысымдарын билип алуубуз көп нерсеге жетиштүү болот. Мисалы, түрк баатыры Алпарслан, Мансикерттеги Малазгирт чечүүчү согуштун баатыры.
мусулмандарды ошол учурда пайда болгон крестүүлөрдүн эң чоң альянсынан куткарган. Айын Жалуттагы чечүүчү согуштун баатыры Аль-Малик Аль-Музаффар Кутус. Ал мусулмандарды татарлардан куткарган. Ошондой эле Аль-Малик Аль-Ашраф Салахуддин Халил ибн Калаун. Ал Шам шаарындагы крестүүлөрдүн эң акыркы тиректерин жок кылган. Нуриддин Махмуд Аш-Шахид. Аны тарыхчылар 6-чы адилеттүү падыша деп айтышкан. Ал Күрт баатыры Салахуддин Аюбинин устаты эле. Нуриддин Аш-Шахид түрк падышасы болгон. Ал крестүүлөргө каршы күрөшүүнү жетектеп, Индияга чейин барып мусулмандарды жок кылууну көздөгөн индустардын падышаларын талкалаган Имамуддин Зангинин уулу. Ошондой эле Индиянын падышасы Аурангзеб Аламгир да түрк падышалардан бири болгон. Анын Шейх Тантави адилеттүү халифалардын уландысы деп айткан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүнчүсүнө жетип, Константинопольду жеңип алган Мухаммад Аль-Фатихти унутпайлы. Ошондой эле анын урпактарынан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсүн казуудан сактап, Исмаил ас-Сававинин аскерин талкалаган Селим биринчини да айта кетели. Анын уулу Сулайман Кануни жана Палестинаны сионисттерге сатпай койгон Абдул-Хамид экинчи исламга жана мусулмандарга кызмат кылган башка Осмоний баатырлар болгон. Мына ушулардын баары мусулман түрк коомунан. Эгер ислам үммөтүнөн чыккан түрктектүү каармандардын ысымдарын жаза турган болсок, ондогон эмес, балким жүздөгөн сап болот. Мына ушул динибиздин керемети. Бул динди улуту, өңү жана тили жагынан айырмаланган бардык мусулмандар коргоп келет. Ал эми бул дин арабтарга гана тиешелүү деп ойлогондор өздөрүн чакан гана уруусуна барсын да, ошол жерде экинчи бир урууну жетектеген ырт окуп отура берсин. Бул үммөттө улутчулдукту жана анын жолун жолдогондорго орун жок. Бирок тарых калыстыгы үчүн айтып кое турган нерсе, ал Осмонийлердин мамлекети тууралуу сөз кылганда, биз аны күнөөсүз периштелер же пайгамбарлар башкарган деп айтпайбыз. Осмон халифаты башка мусулман өлкөлөрүндөй эле бир өлкө болгон. Аларда кандай жакшылыктар болсо, башкаларда да ошондой жакшылыктар болгон жана ошондой эле терс жактары да болгон. Мисалы, алардын аша чапкан суфийликти карманышканы терс жактарынан болуп эсептелет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө жок иштер кенен жайылган. Бирок бул терс көрүнүштөр аны ширк өлкөсү же мүрзөлөргө сыйынган өлкө деп айтканга себеп болбойт. Бул терс көрүнүштөргө карабастан, Осмонийлердин мамлекети исламды жана мусулмандарды дээрлик 600 жыл коргогон улуу сүнний мамлекети. Ислам уламаларынын айтуусу боюнча, анын 400 жылы толук ислам халифаты катары кабыл кылынган. Бул тууралуу факих, үлкөн тарыхчы Ибн Аль-Аммад Аль-Хамбалийдин Шазарат аз-Захаб фи ахбари ман захаб аттуу эмгегинде Осмонийлер жөнүндө жазганын окусаңар жетиштүү. Аллах кичинекей үйдүн устундарына ислам мамлекетинин чатырын көтөрдү жана Аллах башкаларга бербей сактап койгон нерсени ыйман шаарларына ээлик кыла ала турган коомго берди. Ошондо алар ислам устундарын тургузушуп, мунараларын көтөрүштү. Бири-бирине таза сүннөткө ээрчүүнү осуят кылышты жана кереметтүү шарияттын кадырын билишти. Осмонийлер исламга, пайгамбар алейхиссаламга жана Иса пайгамбардын динин таза тутунган мусулман бир туугандарыбызга каршы согушкан Рим империясын жок кылган. Алардын улуу Ислам империясы 3 континентти өзүнө камтыган жана таасири жер бетиндеги деңиздердин баарына жеткен. Алар мусулмандарды жана еврейлерди Андалустагы испандардын мыкаачылык менен азаптоо лагерлеринен куткарышкан. Эгерде кээ бир эки жүздүү эмирлерди крестүүлөр менен жашыруун келишим түзүшпөгөндө, Андалусту кайра мурдагы калыбына келтирүүгө да аракет кылып калышкан эле. Алар Түндүк Африкадагы мусулман өлкөлөрдө крестүүлөрдөн бошотушкан. Осмонийлердин доорунда Алжир дүйнөдөгү эң биринчи аскер деңиз базасына айланган. Осмонийлер жер бетиндеги бардык мусулмандарга жардам колун сунган.
Жада калса, халифалыкка тиешеси жок өлкөлөргө да жардам колдору жеткен. Осмонилердин артиллериясы Эль-Ксар, Эль-Кебире согушунда Марокко баатырларына жардам берген. Ошондой эле алар тарыхта бир канча жолу португалиялык крестүүлөр жана сефевилерге каршы согушкан омандыктарга жардам беришкен. Ал согушта омандыктар менен осмонилер жанаша туруп жеңишке жетишкен. Ошондой эле осмонилердин артиллериясы Сомалинин куралдуу күчүнө кошулуп, Португалия жана Эфиопия крестүүлөрү менен согушкан. Алар Индия жана Индонезияга Португалия крестүүлөрүнө мусулмандарды жана алардын жерлерин коргоп калуу үчүн флотторун жиберишкен. Осмонилер мусулмандардын алдында эле эмес, башкалардын алдында чоң кадыр-баркка ээ. Алар Андалустагы еврейлерди католик террористтеринин мыкаачылык азабынан куткарып, тынч жашоолору үчүн Осмон халифатына тиешелүү жерлерге жайгаштырышкан. Алар Францияны испан баскынчыларынан коргоодо салымын кошкон. Теманын башында айтып өткөндөй, осмонилер Ирландиядагы ачарчылыкка кол кошуруп карап отурушкан эмес, Ирландиянын белгилүү инсандары Султан Абдулмажид биринчиге ыраазылык катын жиберишкен. Ал кат азыркы күнгө чейин Осмон архивинде сакталуу. Ошондуктан Ирландиянын Дроеда шаары Осмон халифатынын жарым ай жана жылдыздан турган гербин өздөрүнүн расмий герби катары кабыл кылышкан. Бул зарыл кириш сөздөн кийин осмонилердин пайда болгондогу тарыхы тууралуу улантабыз. Эртугрул кол башчы 1281-жылы көз жумгандан кийин жетекчиликти уулу Осмон колуна алат. Осмон римдиктердин эсебинен батыш тарабынан кеңейте баштайт. Византиялыктар менен бир канча жолу салгылашып, жеңишке жетет. Селжуктардын султаны аны да жылуу кабыл кылып, ага бек деген наам берет. Ошондой эле ага монета чыгарганга уруксат берип, анын ысымы жума намазынын хутбасында айтыла турган болот. Андан кийин Эртугрулдун уулу Осмон Дарданелл кысыгынан өтүп, римдиктердин Европа тарабындагы жерлеринен кош болот. Селжуктардын өлкөсүн монголдор талкалагандан кийин Эртугрулдун уулу Осмон 1299-жылы мамлекетинин эгемендигин жарыя кылат. Мына ушул дата Осмон империясынын расмий түптөлгөн күнү болуп эсептелген. Эртугрулдун уулу Осмондун тарыхынын өзгөчөлүгү анын жеңиштерге жетишип мамлекет түптөгөнүндө эле эмес, анын ажайып инсандык сыпаттарында да болгон. Ошондой эле анын өзгөчөлүгү Багдадтагы Аббасилердин халифасы кулаган күнү төрөлгөнүндө да эмес, анын инсандык сыпаты саясий сыпатынан жогору болгондугунда. Саясат жана бийлик тармагында эмгектенем дегендерге анын өмүр таржымалын окуп чыгууларына өзүмдүн жеке пикиримди айтар элем. Бул жерде ислам тарыхчысы доктор Али Ас-Салабинин Ад-Давла Ал-Усмания, Авамил Ан-Нухуд ва Асбаб Ас-Сукут аттуу эмгегинде Эртугрул уулу Осмондун өздүгү тууралуу айткан кээ бир сөздөрүн айталы. Жүрөктөрдү тартуу. Анын бул сыпаты Бурса чебин колго алганда, алардын гарнизонунун башчысы Эвренос Осмондун таасири менен исламды кабыл алат. Султан Осмон ага бейнамын ыйгарат. Андан кийин ал Осмон мамлекетинин эң көрүнүктүү кол башчыларынан болот. Византиялыктардын көпчүлүк аскер башчылары анын өздүгүнө жана кармаган жолуна таасирленишип, осмонилердин катары ошолор менен толо баштаган. Ошондой эле исламий жамааттар да анын байрагынын астына чогула башташкан. Алардан Жамаат Гузярум, Римди жеңүүчү. Бул жамааттын мүчөлөрү Аббасилердин доорунда эле Римдин чек арасында жашап, римдиктердин мусулмандарга болгон чабуулун тосуп турушкан. Жамаат Алихьян, агайындар. Алар жакшылык сүйүүчүлөр. Алар мусулмандарга колдорунан келген жардамдарын көрсөтүшкөн. Кан керек болгондорго кан беришкен. Аскерлерге да кызмат кылуу үчүн осмонилердин аскерлерине жол көрсөтүп жүрүшкөн. Ошондой эле мечит, баш калкалай турган жайларды жана мейманканаларды салышкан. Жамаат Хаджиятурум, Рим жеринин ажылары. Аларда шарият илимин жакшы билгендер да болгон. Алардын максаты мусулмандарга жардам берүү, өзгөчө Аллах жолунда күрөшкөндөргө. Анын адилеттүүлүгү.
Osmoniйлердин тарыхы жазылган түрк булактарында Эртугрул византиялыктардан Каражахисарды хижрийдин 684-жылы алгандан кийин Осман мамлекетин түптөгөн уулу Осмонду ал шаарга казы кылып дайындаган. Ошондо Осмон түрк мусулманы менен византиялык христиандын ортосунда териштирүү жүргүзүп, византиялык христиандын пайдасына чечет. Византиялык таң калып Осмондон сурайт: «Мен сенин диниңде болбосом да кантип сотту менин пайдама чечтиң?» Осмон ага: «Кантип сенин пайдаңа чечпейин? Биз кулчулук кылган Аллахыбыз бизге мындай деп айтып турса: Аллах силерди аманаттарды өз ээлерине кайтарууга буйруган. Жана эгер адамдардын арасында өкүм кылуучу болуп калсаңар, адилеттик менен өкүм чыгарууга буйрат. Бул адилеттүүлүктөн ал киши жана анын коому исламды кабыл кылышкан. Осмон кол астындагыларга жана жеңип алган шаардагыларга да адилеттүү болгон. Ал эч качан жеңилгендерге зулумдук кылган эмес. Чынчылдык, ал убадага дайым бек турат эле. Чепти алууга келген Осмонуй аскерлерине Византия чебинин башчысы көпүрө аркылуу эч ким чепке кирбей турса, чепти бошотуп беребиз деп шарт койгондо, Осмон шартты кабыл кылып, аскерлери менен кирбей сыртта турушкан. Андан кийин келгендер да ушул шартты аткарышкан. Шаарларды Аллах үчүн гана колго алуу. Анын жеңиштери экономикалык, саясий же дагы башка кызыкчылыктар үчүн болгон эмес. Ал Аллахтын чакырыгын жеткирип, анын динин жайылтканга мүмкүнчүлүк түзгөн. Ошондуктан тарыхчы Ахмад Рафик аны мындайча сыпаттаган: Осмон өтө диндар эле, исламды жайылтууну, анын мыйзамдарын элдерге үйрөтүүнү ыйык милдеттечү. Ошондой эле анын өтө кеңири саясий пикири бар эле. Султан Осмон мамлекетин бийликти сүйгөндүгү үчүн эмес, балким исламды жайылтуу үчүн түптөгөн. Осмонийлер колдонгон мыйзамдар. Эмир Осмондун жашоосу Аллахтын динин жайылтуу үчүн болгон. Дин аалымдары анын дайым айланасында болуп, анын административдик пландарын жана шарият чечимдерин ишке ашырууну көзөмөлдөп турушкан. Тарых бизге Султан Осмондун өлүм төшөгүндө жатканда уулу Орханга айткан осуятын сактап калган экен. Ал осуятта андан кийинки Осмонийлер колдонгон шарият жол жоболору камтылган. Осмон осуятында мындай дейт: «О уулум, ааламдардын Роббиси буйрбаган иш менен алек болбогун. Эгерде бийликке кыйын бир маселеге туш болсоң, анда дароо илимдүүлөр кеңешине чуркагын. О уулум, сага урмат көрсөткөндөрдүн кадырын билгин. Аскерлериңе айкөл бол, шайтанга аскериң жана байлыгың менен азгырылбагын, шарият адамдарынан алыстабагын. О уулум, максатыбыз ааламдардын Раббисинин ыраазылыгы экенин жакшы билесиң. Аллах жолунда күрөшүү менен биздин динибиздин нуру бардык жерге таркайт. Аллах ыраазы боло турган нерселерди сүйлө. О уулум, биз бийликтин кызыкчылыгы же адамдардын үстүнөн башкаруу үчүн согушкандардан эмеспиз. Биз ислам менен жашап, аны менен өлөбүз. О уулум, сага керек боло тургандар мына ушулар. Ат-Тарих ас-Сияси лид-Давлат аль-Улият аль-Усмания китебинде осуяттын башка версиясы да бар. О уулум, билип койгун, исламды жайылтуу, элдерди ага үндөө, мусулмандардын намысын жана мал-мүлкүн сактоо сенин мойнуңда. Аллах аларды сенден сурайт. Мааса Бану Усман китебинде Осмондун уулу Орханга айткан осуятынын дагы башка версиясы бар экен. О уулум, мен Роббиме баратамын. Сен кол астыңдагыларга адилеттүү болуп, Аллах жолунда күрөшүп, ислам динин жайылтсаң, сени менен сыймыктанамын. О уулум, үммөттүн уламалары менен болууңду осуят кыламын. Аларга жакшы көңүл бөлгүн, аларга урмат көрсөткүн жана алар менен кеңешкин. Анткени алар сени жакшылыкка гана буйрушат. О уулум, Аллах ыраазы болбогон ишти жасоодон алыс бол. Эгер бир кыйын ишке туш болсоң, шарият аалымдарынан сурагын. Алар сага жакшылыкты көрсөтүшөт. О уулум, билип алгын, бул дүйнөдөгү жолубуз бир эле Аллахтын жолу. Ал эми жалгыз максатыбыз Аллахтын динин жайылтуу. Биз атак даңкты жана дүйнөнү издегендерден эмеспиз.
Өзүбүз көргөндөй, улуу Осмон баатыр атасы Эр Тугрул баатырдын тарбиясынын натыйжасы. Ал эми Мухаммад аль-Фатих атасы Мурат экинчинин тарбиясынын натыйжасы эле. Улуу инсандарды чыгарууда атанын орду өтө чоң. Ошондуктан Осмоний султандары балдарын жаштайынан олуттуу тарбиялашкан. Бирок энелердин орду кандай? Салиха аялдардын орду кандай? Түшүндүрмө: Салиха Аллахтын буйруктарын аткарып, күйөөсүнө моюн сунган адам. Түшүндүрмөнүн аягы. Эмне үчүн улуу инсандарды тарбиялоодо аталардын ордуна караганда энелердин орду жогору деп эсептешет? Кийинки барактарда тарых агымын өзгөрткөн ислам үммөтүнүн улуу айымдары тууралуу сөз кылабыз. Кезектеги улуу инсан